Ош шаарында маданият кызматкерлеринин күнү белгиленди. Мында Ош облусунун алыскы аймактарынан жана Ош шаарындагы маданият тармагында эмгектенген кызматкерлер келишкен. Майрам ээлерин куттуктап, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары куттуктап, өкүлчүлүктүн атынан Самидин Жоробаевке Ош облусунун ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Самидин Жоробаев 47 жылдан бери Ош улуттук драма театрында сүрөтчү болуп эмгектенет. Айтымында акыркы жылдары мамлекет тарабынан маданият тармагына алгылыктуу иштер аткарылып, кызматкерлер колдоого алынууда. Көңүл бөлүү өтө жакшы. Мурда театрга акча бөлүнбөй эле калчу. Акыркы жылдарыча кийинирээк болуп жүрүп да, мына акыркы 1-2 жыл, 3 жылдын ичинде театрга миллионго жакын акчаларды бөлүп атат. Жаңы спектакльлерге, жаңы постановкага. Муну өзү өтө жакшы нерсе. Бул жерде режиссер, сүрөтчү, артисттер өзүнүн каалаган чыгармасын жарата алышат да. Кайда каржы болбогондо кыйынчылык болот турбайбы? Ойлогон ойду жасай албай каласың. Ошентип акыркы жылдары көңүл бөлүү өтө жакшы. Аталган иш-чарада министрлик тарабынан дагы маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси жана ардак грамоталары ыйгарылды. Мамлекеттин, улуттун жана элдин жүзү болгон маданият тармагына дагы колдоолор болот. Бул тармакты өнүктүрүүдө алдыда дагы пландар иштелип чыгууда. Анткени мына акыркы мезгилде өзүңүздөр көргөндөй, Ош облусунда, жалпы Кыргызстанда маданият тармагында көп жакшы иштер жасалып жаткан учур. Бул башталышы гана, алдыда пландалып жаткан иштер мындан дагы абдан масштабдуу жана чоң реформалар жүрүү алдында турат. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, маданият тармагын өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте маданият тармагында эмгектенген кызматкерлер үчүн шарт түзүү абзел. Алсак, Араван, Өзгөн, Ноокат, Чоң Алай жана Кара Суу райондорундагы маданият үйлөрү, балдар музыкалык окуу жайлары жана китепканалар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңы жабдуулар менен камсыздалды. Мына ушундай эле алгылыктуу иштер башка райондордо дагы аткарылмакчы. Биздин археологиялык музей жаңыдан ошол камсыз болуп, ошол жерде бардык ушул тиги биздин немелерге, сырттан келген ушул туристтерге, бардык элибизге жаңыдан жакшынакай шарттарды түзүшүбүз керек. Бир топ иш-чаралар калаган, ушул долбоордун, Арис долбоорунун алкагында. Ал эми мына айтылып кетти, Ниязалы биздин мына алдыңкы мекемебиз болгон, маданий мекемебиз болгон Ниязалы музыкалдык окуу жайыбызда дагы мына курулуш иштери жанданды, башталды. Буюрса, ал мекемебиз дагы жаңы имараттуу болуп калат. Ушул сыяктуу иштерибиз бүгүнкү күндө Ош облусубузда ушул маданият тармагында аябай жакшы армын болуп атат. Белгилей кетсек, Ош облусунда элди маданий жактан тейлөөдө 4 профессионалдык театр, филармония, 6 музей, 181 китепкана, 116 райондук жана айылдык маданият үйлөрү, музыкалык окуу жайы, кино дирекция, 14 балдар искусство мектептери иш алып барууда. Алар элге руханий азык тартуулап, жаштарды искусствону, китепти, көркөм өнөрдү сүйүүгө тарбиялоо багытында чыгармачылык изденүү менен иш алып барышууда. Айымкан Исралы кызы Мирзат Нууманов, УТРК Ош. Маданиятынын экинчи